Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде учурчак көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн темасы Кыргыз революциясындагы чындык туурасында болмокчу. Алгач студиябызга келген коноктор менен тааныштыра кетсем, мен оң жагымда Эмил Үмүталиев, коомдук ишмер. Ошондой эле Курмангазы Азыкбаев, кыргыз эл артисти. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктору. Саламатсыздар. Мынакей өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү күнгө чейин кырдаал бир аз болсо дагы тынчып калганы менен, бирок борбордук аянтта дагы деле элдер көп, элдердин саны көп. Алар дагы бир талаптар менен чыгып атышат мына бүгүнкү күнгө чейин. Эми биринчи сурооду Эмил Байгай сизге бергим келип жатат. Учурдун маселеси мына депутаттар чогулуп кечээ күнү премьер дайындалды резиденцияда. Бирок эл борбордук аянтта дагы деле бар. 3 күндө Садыр Жапаров президент өз каалоосу менен арыз жазып кетет деген маалымат тарады эле, бирок азыркыга чейин мына ошол арыздын жазып берилик деген маалыматтар чыгып жатат да. Буга сиздин көз карашыңыз? Премьер-министр бүгүн такталды окшойт. Кечээ төрага такталды. Бүгүнкү күндө бизде легалдуу жогорку кеңеш бар жана президент бар. Легитимдүүлүгү ал ар кайсы тараптар менен ар кандай суроолорду жараткан маселе болуп калды. Ошондуктан тең салмактуулукту коргош үчүн кандайдыр бир ушул кризистен чыгып, анан жаңы шайлоону уюштуруу көпүрөсү болуп берет деген ниетте азыр ушул эки институт убактылуу болсо дагы иштеп турганы оң. Андан аркы канча убакыт шайлоо өткөндөн кийин, эгерде шайлоо тынч өтсө, анан шайлоонун жыйынтыгы эл менен кабыл алынса, легитимдүүлүгү, ишеничтүүлүгү болсо, андан кийин бул ишеничтен чыккан институттар четке кагылабы же кагылбайбы, ал ачык маселе болуп калганы оң. Бирок бүгүнкү күндө азыр ушул курамды шайлоо өткүчө сактап турганыбыз оң болуш керек. Чоң рахмат. Курмангазы агай, айтсаңыз, бүгүнкү күндө сиз борбордук аянтта өзүңүз барып көрдүңүз да, элдин талабы, сиздин көз карашыңыз боюнча. Мына бүгүнгө чейин президент өз арызын жазып кете элек. Бирок дагы кандай талаптар болуп атат жаштар арасында бүгүнкү кырдаал боюнча көз карашыңыз? Эми биринчи эле талабы Соке кетсин деп атат. Мындай жалпак кыргыз тили менен сүйлөйүнчү, өзүлөрүнүн тили менен. Соке кетсин деп атат. Сооронбай Шарипович деген жок. Значит, бул авторитетин кетиргендиги. Анан өзү хан бир сүйлөт деген сөз бар кыргыздын өзүнүн эмесиндечи. Сөзү өлгүчө өзү өлүп калсын дегендей сөз бар да. Ошон үчүн Сокени кетсин деп атат. Эми Соке кетери менен анда анын полномочиясы сразу эле спикерге түшүп калып атпайбы? Ал тарап дагы бар. Бул жерде азыр шахматный оюн болуп кетти да. Ошон үчүн стабилдүүлүк болгондон кийин кетем деп айтып аткан турбайбы? Эми көрө жатарбыз качанга чейин созулат экенинчи, бирок элдин талабы ошол болуп атат. Себеп деген кайра эски чимкириктерди алып келип, кайра ошолорду коюп деп, ошол жанакы Facebookка чыкпады үчөөнүн. Биримдик мекеним Кыргызстан, анан Кыргызстан партиялары үчөө эле кайра барып ошол жакты башкарып атат деп. Эми агай айткандай бул туура. Себеп деген азыр эски парламент жаңы парламент келгиче иштеп турганга мыйзам бар. Ошон үчүн ал пока бул шайлоону эртерээк өткөзүп, анан жаңы депутаттар келгенде орун бошотот. Ушундай кырдаал болуп атат да. Анын ичинде дагы бөлүнгөндөр бар. Эми сразу эле ошо чимкириктер кошо кетпейби деген сепчи. Эми бул стабилизация болуп, элдер өзүнүн нугуна кирип, бир кайра өзүнүн иш чаралар, эл өзүнүн кыймылын ызычуу көбөйүп кетпеди акыркы мезгилде. Ошолор болуш үчүн азыр кичине тынч болуп турган жакшы да. Эми аянттан чыгып атабы, чыккан жок билбейм. Мен эртең менен бардым дагы түштө жакын кетип калдым. Анан кандай лозунгтар болуп атат, ар жагын билбейм дагы. Чоң рахмат. Эми мынакей Эмил агай, кечеден бери сиз жана биз болуп ушул интернет булактарында маалыматтарды күтүп жаттык да. Депутаттар бир чечимге келбей, бир топ элди дагы түйшүккө салды деп койсок болот. Мунун артынан мынакей борбордук аянтка да эл ызылдап дагы чогулду. Бүгүнкү чогулган элдин мүдөөсү дагы мына ошол кечээ күндө жоопторду эл өкүлдөрүнөн күтүп аттык. Бирок кечээ күнү мына бүгүн премьерди шайлап беришти. Бирок тилекке каршы учурдагы абал дагы бир кыйла мындай кооптуураак деп айтып койсок деле жарашат да. Ошондой көрүнөт. Эң негизгиси менин оюмча же болбосо
мен колдогон пикирлештердин ою боюнча эң чоң көйгөй эки нерсе болгон. Биринчиден шайлоонун жыйынтыгы ишеничтен чыкты. Экинчиден шайлоо эрежелери ачык болбой, жаңы муунга жана жаңы адамдарга, жаңы саясий күчтөргө, жаңыланууга умтулган күчтөргө жеңилдетилген шарт болбой, мурдакылардын ээлеп алган ордун коргогон оор шарт болуп турган болчу. Ошон үчүн биринчи талап шайлоонун жыйынтыгы боюнча аткарылды, жыйынтыгы четке кагылды. Бирок эми дагы эки кадам керек. Экинчи кадам бул жаңы шайлоонун тезирээк өтүү аракетин көрүү жана анын так датасын, күнүн тактоо. Азыр ал боло элек. Бул оор маселе, анткени ушул дагы маселе талаш тартышты жаратат жана акыбалды курчутат. Анан үчүнчү маселе дагы аткарыла элек маселе. Ал ошо шайлоо эрежелери өзгөрүлүш керек эле. Көп талаптар айтылган, такталган. Бул босогосу саясий партиялардын, кандидаттардын өтүүгө босогосу бүгүн 7% болуп турат. Бир кезде Кыргыз Республикасынын андан ылдый деле болуп келген. Бүгүнкү күндө менин кошулган талабым бул 1% же жок дегенде 1%га жакындатуу, аябай ылдыйраак кылуу. Бул жаңы күчтөрдүн, өзгөрүүгө умтулган күчтөрдүн, же болбосо ар кайсы саясий партиялардын көчөдөн эмес, парламенттин ичине кирип алып, ошол жерден талкуу, талаш цивилдүү түрдө жана дебат аркылуу, плюрализм аркылуу, көчөдөн мушташпай, көчөдөн күч сынашпай, ошо парламенттин ичинде акыл менен сынашып, ошол жерден талкуу улана берет эле. Ошондуктан 1%га түшүрүү же болбосо 1%га жакындатуу бул эң керектүү талап. Экинчиси, депозит мурда 5 миллион сом эле, азыр 1 миллион сомго түшүрүш керек деген талапка кошулам. Үчүнчүсү, талапкер партиялардын шайлоонун астында блок түзүүгө мүмкүнчүлүгүн ачып берүү. Кыргыз Республикасында мурда деле болгон. Бул көбүрөөк плюрализмди орнотконго жана түрлүү ойлордун шартын түзөт бу дагы. Эми төртүнчүсү болсо жанагы баардыгынын көңүлүнө тийген массалык түрдө форма 2-ни колдонууга кандайдыр бир чекит коюу. Чоң рахмат. Мынакей агай айтсаңыз, негизи эле мына биз чындык үчүн күрөшүп келебиз да. Сиздин көз карашыңыз боюнча бүгүн чындык орнодубу? Бир азыр стабилдүүлүккө карай бир кадам болсо да алдыга кадам таштадыкпы? Эми башынан баштап кетсек, бул чындыгында эң биринчи эле чоң каза тойготту элди. Эч ким сүйлөй элек кезде эле биз деген ак үйгө ачык эле айтып, башыбызды сайып коюп эле ушу бүт чындыктын баарын айтып отурдук. Ошондо эле жанакы биринчи койгон маселебиз бул люстрация болчу. Люстрацияны колдонбоюнча кайра чимкириктер келе берет. Бул өтө эме да, анан люстрацияны койгондон кийин жанакынын баары тең жоголот. Небересине чейин жоголот да, балдардан баштап. Себептен 30 жылдан бери бул система тамырлашып кетти да. Ушул системаны жоготолук деп келдик. Себептен кадровый вопросту бизди дүйнөнү кыдырып келип, дүйнөдөгү оркестр ачып, ошол жактан өзүбүздүн Кыргыздын улуттук аспабы болобу, же ошо атабыз калтырып кеткен мурас болобу, же атабаларыбыздын баалуулуктарын көргөзүп, деңгээлибиз бийик деңгээлде экенин көргөзүп, коркпой, үйрүкпөй, ошо жеңип келген балдарыбыздын баардыгы сыртта калды да. Анан шайлоо көргөздү, мына Байке туура айтып атат. Шайлоо аябай биз өзүбүз кыдырдык да, мына 7 дубанды кыдырып үйдү көргөн жокпуз. Ошол жактан көйгөйлөрдүн баарын көрбөдүкпү? Ошон үчүн бул жанакы 3 партияны жоготуп туруп, анан астыга жыла элек дагы. Бул азыр биринчи эле кадам, стабилизация моментинде турабыз. Эми дагы ызычуу дагы башталат. Орундар талашуу, мен тигиндей эле, мен мындай. Ошон үчүн Байкенин дагы бир жакшы жери мындай. Бул жерден конкурстун основада кылыш керек. Жана дебат түрүндө болобу, ким кандай деңгээлде чын эле алып кете алабы, дээринде барбы? Бирок кээдегилер амбициясы чоң, бирок амбициясын болгондо ошону майын сызгыра биле албагандар бар да. Тааныш аркылуу келгендер бар. Ошон үчүн өзүбүздүн тармагыбыз боюнча деген бул чирип бүткөн система болуп калды да. Проходной двор болуп калды. Маданият министрлиги таптакыр тазалана элек. Баягы эски тааныбаган кишилер келип эле башкарып кетип атты да. Мен өзүм тармагым боюнча айтып атам. Эми ошондой эле башка тармактарда эле көп да. Ызычуу ушундан болуп атат да. Шайлоону бизге көз көрүнө акча тарата баштады. Эчтеке кыла албайсың. Тиги президенттин деле үн чыкпайт.
жана Шайылда Бекең деле унчукпайт. Ошол жанакы БШКнын өзүн четке кагыш керек эле азыр. Керек болсо соттош керек болчу. Бул революциянын башы ошондон башталды да. Же болсо эчтеке болбойт болчу. Бирок революция кылган жаштардын мээнети кетти да. Биз аң сезимин ойготуп бердик. Анан жанакы басып калган эми, конечно, мародерстволордун билим жоктон болуп атат да. Биз өтө эле төмөн ылдыйкы үрөңгө түшүп кеттик. Маданият жок болгондон жанакындай мародерстволор пайда болуп атпайбы? Ошон үчүн түпкү өзөгүндө биздин салтыбыз, наркыбыз, манас атабыздагы турган илимдердин баары тең өзүбүздүн маданиятыбыз орун алгондон кийин анан жакшы саясатчылар чыкмак. Ушунча жылдан бери бир жакшы саясатчыны өстүрүп өнүктүрбөптүр. Жөн эле ушакчылар чыгыптыр да. Мен бул 6 айдан бери асылганды көрүп калсам, кыргыздын өзүнүн маданиятын түшүнбөгөн, өнөргө жакын эмес кишилер жөн эле саясат менен жүрө берген дагы баалуулуктарды четке кагып койгон да. Ошол эле санжырабызды четке каккан. Манасты айтсаң ширик деп турушат экен. Анан каяктагы түпкү өзүбүздү, тамырыбызды, тегибизди билбегендердин баары ошол жака чөөлөрдүн баары чогулуп калыптыр да. Ошон үчүн биздин азыркы максатыбыз дагы эле тынбай ар дайым айта берем, иллюстрацияны киргизсек, ошондо жанакы гражданский иш деген бар дагы. Ошону кошо уда киргизгенде биз Кытайдын акчасынан жөн эле кутулуп кетебиз. Оңой эле жол. Сөзүңүзгө аралжы. Сиз чоң саясатка эмне үчүн аттандыңыз? Балким ошол чындыкты издеп аттангандырсыз. Чоң саясатка аттанганым мен өмүр бою балдарга бекер сабак берем. Биздин өзүбүздүн Багдөлөт коомунда ушул келечекке сапар деген сабагыбыз бар. Муну академик профессорлорго да коркпой, үркпөй эле сабак беребиз. Себептен алар баягы көбүнчөсү плагиатство менен келгендер бар, же китеп менен тарбиялангандарбы, рамковый система. Бул өзүң тажрыйбаң, көз карашың, дүйнө таанымың, анан ата-бабалардан келаткан эң ыйык нерселер бар да. Ошону билмейинче кыргыз, бети кыргыз, ички дүйнөсү кыргыз болбойт. Анан барсак эле бизди четке кагып, биякы четке кагып, же жумуш бербейт. Анан айла жок жанакындай тойлордон зарабатывать этип калдык да. Келгиле ушу баланы колдонуп алалык, мамлекет үчүн деген жок. Казакстан, Россия, Португалия, Испания, Франция, Германия бүт бар колдонду да. Бирок кыргыз аспабын берген жокмун. Дагы эле төрөлүп атат да аспаптар. Бул эми сакральный знание дейт да. Муну азыр айтсаң кедейлер түшүнбөй калышы мүмкүн. Бирок ошол аспаптарды популяризировать этип, адамдарды көбөйтүп, ошо шакирттер бизден өсүп кетсе экен деген ниет менен турсаң, бүт эле подножка. Кайра эле келип эле жана бюрократический системага келдик. Анан мен эмнеге төрөлдүм эле? Мен кыргызмынбы? Кыргызга бир салым кошуп кетишим керек, из калтырышым керек. Артымдагы шакирттерим өсүп, менден өсүп. Ушундай болуш керек эле десең эле бүт жактан эле жок. Бул жарабайт, тиги жарабайт деп. Бетке айткан зарыл жок дегенге кирем мен. Ошондо айтса эле окуй бул чырчатак деп кирет да, ошо мени чийип салат. Анан аттандым, мен өзүм тармагыман аттангам. Анан кийин көрсөм саясаттын ичи бүт эле сасык экен. Ошо жанакы орун талашып, монтип аткандар бардын. Эгерде возможность болгондо, эми кечирип коюңуз, убактыңарды көп алып атат. Бир жылга берсе, маданияттын ичиндеги чириктерин баарын тазалап чыкмакмын. Маданият сферасында иштебеген кишилер толтура ош жерде жүрөт дагы. Азыр керек болсо, чындыгын айтканда, өлүп калган кишилердин дагы айлыктарын алып жүрүшөт. Чоң рахмат. Мына кечетен бери Эмир агай, айтсаңыз, айрым саясатчылар элдин пикири менен эсептешпей эле эл дагы күтүп турат, айга караган текедей эле күтүп турат алардын чечимдеринчи. Мен спикеримин же болбосо Алмаз Батырбеков премьер-министр деп чыкты. Муну кандай түшүнсөк болот? Бул бийлик талашуу бешинде башталган, 4-түндө түнү менен башталган саясий кризистен толук чыга элекпиз. Ошондуктан мындай талаш тартыштар дагы улана берет. Биздин үмүт же биздин талап эң биринчи шайлоону тезирээк өз мөөнөтүндө өткөрүлүшү керек. Эң биринчиси ушул. Мунун артынан ошо шайлоого даярдык мезгилде элдин коопсуздугун орнотуп, анан шайлоону өткөн тажрыйбадан сабак алып, ишеничтүү, таза жана элдин добушун так санаган, элдин ишеничине ээ болгон жыйынтыкка жетишишибиз керек. Эгерде андай болбосо, анда эки гана жол. Андай болбосо, анда бир гана жол. Бул же эки жол, кечиресиз. Же элдин нааразычылыгы кайрадан атырылып чыгат, же болбосо элди коркутуу, уруп, сабап, атып, камап, анан баш ийдирип алуу, ал убактылуу гана мөөнөткө тыйышчылык берет, бирок андан ары дагы көйгөйлөрдү көбөйтөт.
Сиздин көз карашыңыз боюнча бүгүнкү күндө чындык орноду Кыргыз революциясында? Чындык деген сөзгө ишенбейм, мен эреже, мыйзам деген сөзгө ишенем, багынам. Биздин мыйзамдар бүгүнкү күндө, кечеки күнү, бүгүнкү күнү болгон окуялар Жогорку Кеңеште бул мыйзам чегинде. Толук бойдон ишеничтерди жаратпай, толук бойдон ишеничке ээ болбой турат. Анткени атаандаштуулук болгон жок кандидатураларды сунушталганда, ошондуктан кандайдыр бир консенсус деп макул болуп атышат саясий күчтөр. Биз дагы ага макул болгонсуп атабыз, бирок толук ишеничти жаратпайт. Ана мындан аркы кадамдар эми ошол шайлоого карата болгон кадамдардан. Казыркы айтылган талаптар аткарылса, анда эл арасында, элге пикири жеткен адамдардын арасында ишенич пайда болот дагы, анан эл тынчый баштап шайлоого аттанат. Жок, эгерде ошол талаптар аткарылбаса, анда ишеничтен кайра чыгып, кайра көйгөйлөр, талаш тартыштар жана тирешүүлөр уланып кетиши мүмкүн. Чоң рахмат. Курмангазы агай, айтсаңыз, негизи эле мындай баш аламандык чыгып кетет деп эч ким күткөн эмес. Бул жолку революцияны мынакей чоң казачылар биз баштадык деп жатпайсызбы? Бирок тилекке каршы сиздердин талабыңыздар такыр башка болчу да. Мындай баш аламандыкты орнотуу эмес, болгону гана ушул шайлоону жокко чыгаруу болчу да. Ооба, биринчи талап ошол болчу да. Бул шайлоо чындыгында эле аябай ыплас жаман өттү да. Ошону жөнүнө чыгармай. Анан элдердин уже ички көйгөйү толуп кетиптир, жалаң жаштар толуп калды да, кетпей туруп алды. Эми мынча киши чогулбаптыр да, эми канча миңдеген киши чогулуп атат. Анан ошончо кишилердин баарынан кыйкырып атса, кетсин деп атат. Жана чимкириктерди кетсин деп атат. Анан ошол менен туруп эле уже эч ким байкабай калды кандай болуп ок атылып кеткенин же эметкенин. Анан ошо эми себеп деген эл уже тажаптыр. Чындыгында келгенде Кыргызстан өнүкпөй эле ушул баякы 30 жылдан бери кемирип жеген сасык саясатчылар бүт баарын бөлүп алган экен да. Мына ошол себептен эми эгерде бобо азыр акыйкат өзү мыйзам тартибине келбесе, бул ыпластыктар дагы эле боло берет бул саясатта. Ошон үчүн эски жанакы билимсиздер келип алган акчасы барлар. Бирок өзүнүн түпкү өзөгүндөгү акылдуу, билимдүү, анан бизге айтып турчу акыл насаат айтып турган аксакалдарыбыздын курултайын түзмөйүнчө эч качан оңолбойт. Курултай керек бул жерге. Бирок курултайдын системасын башка форма менен кылыш керек. Жана кошомат курултайлар бар. Ар кайсы жактан. Бул жерден дагы өзүнүн фильтри бар да. Бунун өзүнүн концепциясы да бар. Муну анан билген жокмун да, эгер болсо сизге деле берип коймокмун. Анан бул жерде программасы абдан жакшы жазылган. Эми биздин сакалдуу кишилердин баардыгын четинен көрдү, четинен көргөн эмес. Бирок бизге акыл насаат айтып турган өтө күчтүү финансисттер, экономисттер, баякы дүйнө кыдырып жүргөндөр баардыгын ушундай кылды. Же болсо биз каяктан муну аттанмак элек. Бирок көйгөй бул оңой менен чыкчу нерсе эмес. Иллюстрация десе кээдеги өзүнүн жон терisi менен тапкан бизнеси менен аларга тиешеси жок. Ушу мамлекетте туруп, анан башка жерлерин менчиктештип канча гектардан баштап ушу өзүнүн керт башын эле ойлогондордун баардыгын ошолордун баары кирет. Ал киргени менен баласына тигинсте да кирет. Ошону чечип койсо кийинки шайлоолор да таза болот. Себептен уже таза балдар келе баштайт да. Бирок ошо жана жаштарды алып келелик деп атпайсызбы? Ошо жаштардын ичинде илимдүү, билимдүү, дүйнө таанымы, биздин өстүн салтыбызды кармаган, мен кыргызмын деп күйгөн, жан дүйнөсү таза, ак ниетте, ак жалгасын деп турган балдар келсе, жаш улан кыздар, анда бир жөн. Бирок тажрыйбасы жок эле жанакы амбициясы менен аткарып аткан балдар дагы бул стратегия жок болгондуктан бардак болду. Себептен башчыларыбыз жок болуп калды. Бүт жана партиялардын башчылары мындайды көрбөптүр. Чаржайт болуп калды да, кимди ичибиз деп ар кандай 2-3 болуп кетпеди. Эртеси кайра тиги Атамбаевдер келе баштады, тиги кошулуп кимиси деп куйрук боло түштү да. Мына ошон үчүн бизде илим, билим өкө жетелешип жүргөн ошо көсөм менен билгилер жок болгондуктан чаржайт болуп кетти дагы, момундай калтырып ийдик. Эми мына өзүбүз баарыбыз эле көрүп турабыз, коомчулук деле көрүп турат. Учурдагы мынакей бүгүн бекитилген өкмөткө сиз ынандыңызбы бир? Ушул өкмөттүн тизмесин көрүп туруп кимдер бекилди, кимдер министр болуп шайланды? Мен анча ынанган жокмун. Себеп деген эми муну турмуш өзү көргөзөт. Ким кандай деңгээлде, кандай тажрыйбасы бар,
чын дилинде келдиби же убактылуу эле успокоить эткенге келиштиби? Вот ушул вопрос. Себептен кийин бул азыр деген не деген проблемалар туюп калат. Биз таптакыр эле саска батып калдык да. Эми ушундан чыгарчу стратегияны таап чыгыш керек. Ал үчүн баардыгы тең чогуу келишип эмне кылабыз деп ойлонгондун ордуна тиги азыр портфелдин ордун ойлоп аткандар көп болот. Чоң рахмат. Эмиль агай, сиздин көз карашыңыз боюнча бүгүнкү өкмөттүн мүчөлөрү тизмеси? Менин түшүнгөнүмдө бул тизме дароо эле баардык тараптардын ишеничине ээ боло албайт. Талаш же болбосо башка саясий кандайдыр бир альтернативдүү күтүүлөрдү үмүттөнгөндөр толук бойдон канааттандырылгадай болгон жок. Бирок маселе мындай. Бүгүнкү күндө бул компромисс болду деп жогорку кеңештин депутаттары айтышты бардыгы. Анан ошол жол азыр шайлоого чейин ушундай милдетин аткарып бере турган, стабилдүүлүккө алып келе турган бир көпүрө деп. Маселе бүгүнкү күндөн жана эртеңки күндөн баштап бул адамдардын кадамы эмнеде болот? Же булар бийликти көбүрөөк топтоп алганга умтулушат, анда кайра эле созулган, кыска мөөнөткө созулган, бирок проблеманы чечпеген, көйгөйдү чечпеген шарт болот. Же болбосо булардын кылган иштери шайлоого чейин коопсуздук орнотуп жана шайлоону тынч, таза өткөргөнгө жумшалат. Мисалы 10 жылы мамлекет жетекчилери өкмөткө ачык жарыялашкан. Эч кимиңер, эч партияга өзүңөрдүн бийлигиңерди колдонбогула, аралашпагыла. Партиялар өзүнчө талашсын, өзүнчө катышсын шайлоого. Өкмөт мүчөлөрү, силер ошол партияларга кирем десеңер өз эркиңер, бирок өкмөт мүчөсү катары, өкмөт катары биз силерди милдеттебейбиз. Тиги тарапта бол же бул тарапта бол деп. Ошондуктан 10 жылы ноябрдагы өткөн шайлоо эң ишеничтүү, эң таза шайлоолордун бири болгон. Азыр эгерде өкмөт жетекчиси жана мамлекет жетекчилери өкмөт кызматын алгандар шайлоого аралашпагыла, эч кимге тартпагыла, административдик ресурсту колдонбогула деп ачык жарыяласа, мына ошондо саясий күчтөр өз аракети менен атаандашсын. Элдин ишеничи көбүрөөк топтолот. Жок, эгерде административдик ресурсту пайдаланып, ошол шайлоого катышууда ошол күчтү, ошол министрлик даражаны же болбосо үстөмдүк кылган кайсы бир дагы күчтөрдүн кызыкчылыгына элдик күч жана элдик милдет жана элдик акчалар колдоно башташса, анда бул оор иш. Чоң рахмат. Эми баарыбызга эле маалым, шайлоо таза өткөн жок деп жатабыз. Чоң шайлоого бара жаткан өзү бул таза эмес болуш керек деп ойлойм да. Мисалы үчүн кээ бир адамдардын позициясы башка. Мисалы сиз мынакей маданият тармагында бир топ маселелер жаралатат. Бир гана биз Кыргызстанда маданият эле эмес, билим берүү системасы, саламаттык сактоо мындан айтып берсе толгон токой эле проблема маселелерибиз көп да бизде. Эми айтсаңыз, мына кечээ өзүнүн билдирүүсүндө Садык Шернияздын Facebook барачасында $300 000 сарптадым дейт. Ал жагынан уткурдум деп айтып жатат да. Бирок отелеге каршы арадан 5 мүнөт убакыт өтпөй ал билдирүүсүн өчүрүп салды. Бирок көргөнгө жетиштик, депутат болуш үчүн капчыгыңда акча жок болсо, анда эл өкүлү боло албайсың дегенди эле түшүндүрөт да бул эми. Депутатка бир сөз менен айтканда эмне үчүн бараша сиздин көз карашыңыз боюнча? Мына сиз айтып жатпайсызбы, маданиятта бир өзгөрүүлөрдү жасайм деп жатат. Айрым саясатчылар, көпчүлүк саясатчылар өзүнүн бизнесимде калкалайм деп барышат. Дагы кандай себептер бар? Эми мындай айтканда, мурунку саясатчылар чындыгында эле мен ошо чоңдордун үй бүлөсүнө же болбосо депутаттардын тойлорунда барып жүрдүм. Ал бул ачык эле айтыш керек да. Булардын көз карашы ошо өзүнүн бизнесин сактап калганга, анан ошол тараптан эле ушундай нерсе менен барат да, элдин көйгөйүн чечейин деген ой жок. Мисалы мен деле ушу депутат болоюн, же болбосо бир жерге барып чиновник болоюн деген оюм жок, себептен мен азыркы мезгилде совсем башка тармак менен иштеп калдым. Бүт элдин баары тең билет,
бул музыкант, бул жанакы кыргыздын 37 аспабы чыкпады. Азыр анын баарын жарыялаган жокмун. Бул көп нерсеси шахматный экен да. Азыркы мен сабак берип атканым астрономика, астрофизика, кванта физикадан сабак берем. Ошол эле жанакы генетика наука, радиология наука деген бар, ошол менен кетип калгам. Бирок ушу эртең менен тургандан баштап ушу кыргыздын аспаптарын даңазалап ошо жаш муундарга өткөзү керек да. Мен чыгармачылык кишимин. Мага бир креслого отурса, анда мен тазалап туруп бергенге мен өзүм айылдан өскөн кишимин да. Бир жагынан тентекмин, бетке айткан зар жок деп чабыша кетем. Бирок ошону тазалап бергенге кудуретим жетет. Жанакындай өзүм бизнесимде мен бизнесим жок. Мен ошол жанакы чет мамлекетте кыргыздын аспабын даңазалап ошол менен эле үй бүлөм менен жеңип келатабыз. Анан өзүмдүн оркестрим бар. Бирок деген маданият министрлигинде оркестр ачкан жок да. Биз коңшу мамлекеттен, Тажикстандан алып калдык, Туркменистандан. Ошону президенттер чакырганда көрсөм, эмне деген немелерди жазып атышат. Бизде уруш талаш анан эски эле баякы бир обонду ар кандай аранжировка менен жасап эле бир ордунда саскаватып эле буксовать этип отуруп калдык да. Ошол себептен анан бардым, окуй качан өсөбүз, бир эстрадный симфонический ачабызбы, же баягы эле тойлоп эле жүрө бересизби? Келгиле ошо өзүбүздүн күбөлөрүбүздү чыгаралык. Ошо ата-бабадан келген чоң залкар эмелерди жакшы бир симфонический оркестрге кошуп туруп, жаш муундар чыгаралык. Ошо жаш муундардын атагын чыгарып, кыргыздын желегин желбиретелик деп ой болчу да. Биздин максат азыркы мезгилде бир жерге барып, значок тилип алып, мына мен депутатмын деген текеберчилик мен сирейин деген оюн жок. Бизде ушу именно маданияттын түпкү өзөгү бузулуп калгандан, ошо чириген системаны алып туруп, жаш муундардан жанакындай конкурстун основада алып келип туруп, бул тармактал деп ошончу керек. Музыкалдык мектептен баштап жоголгон. Маданият тармагын мына бул шайлоодо кыдырдым да. Маданият министрлигин тааныйсыңбы? Укканбыз, бир жаш бала келди эле дейт. Эмне 80ге чыккан чал беле. Кыдырып келип, ошол жерде көйгөйдү голо, туалет болуп калыптыр иштер. Бүт эле туалет болуп калыптыр. Маданияты жок, бул улут жок. Түпкү өзөгүндөгү ошондон башташ керек да. Ар бир кыргыздын аспабын билгендей болуш керек. Өзү билбесе дагы балам билсин, менде күнөө кетиш керек деп ушундай улутту бир эмесин көтөрүш керек эле да. Анан жок деп эле жанакы эле бир бизнес менен жүрө бергенде дагы болбойт. Бул из калтыруу эмес. Өнөрлүү киши гана, Кудайга жаккан өнөрлүү киши гана жанакындай акчага чыгып каласыңбы, же кандай из калтырган ошондон болот. Өзүң тарыхыңды бурмалабаган, өзүң санжыраңды бурмалабаган киши ошондон гана билинет да. Жанакы бу жерде турган экономисттер, финансисттер, ошол жакта жүргөн чирген саясатчылардын баары эмне кылды? Өзүнүн түпкү тамырын билген жок, жөн эле ушун менен жүрдү, ушул жактан эле байысам деп өзү коколой башын эле ойлоп жүрдү. Мен ошону айтат элем да, себептен бул телевизордон көрүп алгандар көрүп алсын. Бирок жанакы илим, билим жетелешип жүргөнүн кыргыздын түпкү философиясын билгенден кийин гана сен коркпойт экенсиң. Кудайды биринчи, Кудай деп, элим деп жүрүшүң керек. Элдин күчүсү болушуң керек деп. Мен деген мактангандардын баардыгын четке кагып атам. Ошончо кыргыз аспабын даңазалабаган киши жанакы министерствого таптакыр басып барбаш керек эле да. Мен ошентип ойлойм. Эми мынакей сиз жогоруда айтып кеттиңиз, негизи эле чоң саясатка аттанып жатканда кээ бир айрым саясий партиялардын өкүлдөрү мынакей жашырганда эмне чоң көлөмдөгү суммадагы акча каражаттарын коротушту, чачты. Бирок тилекке каршы уткурдун деп жаткандар дагы мынакей Facebook баракчаларында билдирип жатат да. Ыйлап кетишти да көбү. Себептен алардын арасында деле тааныштарым бар да. Дос болуп жүргөндөр бар. Бул биримдикте мекеним Кыргызстанда, анан Кыргызстандын өзүндө отуруп калышты да. Мына Кудай Тааланын көзү таза экен, ушулардын баарын чыгарып берди. Эми кийинки шайлоону, агай туура айтып атат, азыр кийинки шайлоону тазалап, ошо таза өтсө экен деп атат. Ошончо жаңы Шайлдабекова биринчи кетиш керек. Эмне көзү сокур, ошончо канча нарушение болду, көзүн жумуп койду. Соке дагы көзүн жумуп койду да. Эмнеге президент болгон указание бербей, болар кетсин деп. Өзүнүн кишилери келгенде ойлоду дагы, жөн эле жатып ушу 4 жылга чейин мына 3 жыл калыптыр отуруп жатып, чириген бай болуп анан кетип калайын деген ойдо болду да. Бул кичине Кудайды карап, Кудайдан корксо болот атамай. Кыргыз элим деп күйүп атат, ыйлап атат, апалар ыйлап атат. Канча балдарыбыз чет мамлекетте ыйлап жүрөт, мигрант болуп, бирөөнүн туалетин жууп жүрүшөт. Эми ушуга чейин келип калдыкпы? Манас атанын урпактары болгондон кийин Каноста Манас жүрөт болот. Ошону сыйлап, ата-бабадан калган мындай өзүң батырлыгыңды, намысыңды коркошуң керек да. Мен намыстуу болуп өлбөйм андан көрө деген ой жок болуп калды да. Бүт чаржайт да. Ошончон эски системаны, эски лицону анан жаңылануу келиш керек. Бирок жаңылануу десе, жалаң эле жаштардан эмес, ошону акылдуу өзү алып жүргөн, аброю жакшы, бузулбаган, кыргыз элине ак кызмат кылам деген адамдар келсе, бир жаңылануу болот эле да. Байке туура айтып атат, азыр бул убактылуу элеспи, азыркы чыгарганчы жумуштан билинет. Ким кандай кыймылдап атат.
ошо кресло үчүн бардыбы же эл үчүн бакубатчылыгын каалап барып атабы ошондо чоң рахмат. Эми эле айтсаңыз, мынакей баарыбыз көрүп билип турабыз, азыркы саясатчылардын чыныгы жүзү көрүнүп калды да. Тарыхка сарысеп салып карай турган болсок, мынакей 2005-жылды, ошондо эле 2010-жылда эмнелерди баштан кечирдик, ошол эле баягы байлык мансапка чуркаган эле адамдар да. 2020-жыл баары өзгөчө мынакей бийлик башына отурган саясатчылар күткөн жок. Мындай окуя болуп кетишин. Бирок элдик бул жолкуда революция мурдагы революцияларга караганда айырмасы чоң болду дейт. Бир аз маданият өтүдү десек деле жаңылыш болбос да. Талкаланып, тоноолор көп болгон жок деп айтат. Бул көз карашыңыз кандай бул боюнча? Эгерде күнүмдүк көз караш менен карасак, биз ушул шаарда, ушул эл менен ушул күнү жашап аткандыктан жүрөгүбүз баары бир ооруйт. Бул төңкөрүлүшпү же революциябы эки нерседен кийин таанылат. Эгерде система, режим өзгөрүлбөсө, анда бул төңкөрүлүш. Эгерде жок, элдин өнүгүүсүнө көбүрөөк бурулган жаңы өзгөрүүлөр, жаңы эрежелер пайда болуп, мыйзам шайлоочуга жана добуш берүүчүгө көбүрөөк кайрылып, ошол добуш берүүчүнүн жана салык төлөөчүнүн көйгөйүн чече баштаса, анда бул революция деп аталып калат. Эми эгерде 5-10 жыл деп салыштыргыңыз келсе, анда Кыргыз Республикасы, Кыргыз эли кандайдыр бир оор өнүгүү жолунан өтүп келатат. Бүгүнкү жаңы муун, жаңы үмүттөрдү берет. Эмнеге мародерлук болбоду? Бул ар тараптуу факторлордон болушу мүмкүн. Мурдакы мародерлордун жүзү ачылбай калган. Ошон үчүн биз аларды ким уюштурганын, мен эч качан ошону эл уюштурду деп ишенген эмесмин. 5-дагы жылы, 10-дагы жылы эл аралашып, кошулуп кетти. Бирок уюштуруучулар атайын даярдалган күчтөр. Ал спецоперация дейсиңерби же спецпровокация дейсиңерби, иш кылып ал адамдарды мени менен чогуу эфирге чыгып жүргөн милициянын полковник даражасындагы адамдар биз таанып калдык, сүрөткө тартып калдык, биз аларды билебиз. Бирок бизге алардын жүзүн ачканга жол бербей атат деп ачык айтып, бирок далилдей албай калганы тарых болуп калды. Ошондуктан биз ал жылдары ким уюштурганын, бирок бул жолу башкача жол менен эмнени уюштурганын толук изилдей элекпиз, толук биле элекпиз. Аны кийинки муундун изилдөөчүлөрү же болбосо тергөөчүлөрү же болбосо тарых тастыктайт. Эми муундан муунга баары бир жаңы шарт пайда болуп келатат. Менин оюмда биз тоталитарлык системадан чыгып, бүт тоталитарлык ооруларынан бошоно элекпиз. Дарылана элекпиз, айга элекпиз. Бирок өзүбүздүн кандайдыр бир демократияга умтулуубуз, жанагы демократиянын эң керектүү нерсеси бул плюрализм. Саясий плюрализмдин бир жапайы тепкичинен өтүп келатабыз. Анткени саясий күчтөрдү жана өлкөдөгү болгон мүлктөрдү бир кезде Масалиевдин тобу бөлүштүргөн, андан кийин Акаевдин тобу бөлүштүргөн, андан кийин Бакиевдин тобу бөлүштүргөн, андан кийин Атамбаевдин тобу бөлүштүргөн, андан кийин жаңы бүгүнкү келген топтор дагы күчүндө турат. Бирок бир колдо эмес. Ошол бир колдо болбогону бул элге баары бир жемишин берет. Сиздин көз карашыңыз боюнча, бул боюнча. Эми демократия деп атпайсызбы? Демократия бул жашыруун формасында да. Бул негизи демократия бизде жок. Кыргыздын өзүнүн канында бар да. Бетке айтабыз. Ошонусу бар. Анан демократияга жашынып алып эле биз демократия өлкө ачабыз, анан тиги деген арт жагында дагы башка нерселер бар да. Менин оюмча деген бул азыркы бүтүп атпайбы? Бул азыркы эмес системасы. Бул кандай иштейт экен бир 6 айдын ичинде эле билинип калат. Себептен жылыш болобу, болбойбу, кандай болот, бул жерде дагы күрөш астында жатат да. Бирок азыркы революция деген чындыгында эле элдики болду. Көйгөй толуп кетти да.
эл көтөрүлдү, жалпы көтөрүлдү, аксакалдар деле жүрдү, жаш кыздар деле жүрдү, баардыгы тең ошонун ичинде жүрдү. Бир нерсени айтышым керек, эми жанакындай мародерство аз болду, а бирок жанакы ак үйдү өрттөй эле койсо, сындырбай компьютерлерди өзүнүн баягы маданияттуулугун көргөзсө эле чыгып кетсе, өткөзүп берсе болмок болчу да. А бул жерден дагы эле ошо башкаруучу биздин билги менен көсөмдөрү жок болгондуктан. Себеп деген ошонун ичиндеги мен биздин мисал айтсак деген прокуратураны биздин дагы бир лидерибиз Сыймык Жабыкеев барганда аякта деген керектүү документтер бар болчу. Ошолор документтерди өзүнө эле золотые дети деп коет да. Бүт чоңдун балдары ошакта. Байманаптын чириген эчтеке, булар революцияга катышкан жок. Ачык бетке айтыш керек. Булар жулуу төшөктө жатты, карапайым эл жети дубандан келди, бияктагы шаардын жашоочулары менен эле алып койду да. Негизи өзүлөрү бир чыккан жок. Бирок баягы эртеси чыгып повязка менен көрүнүп койду да, биз дагы жүрөбүз дегенчи. Бул жерде анысы дагы бар. Биз көрүп аттык да чындыкта. Ошон үчүн элдик революция болду. Болду, бирок деген эл кайра алдырбайды да убактылуу азыркы мезгилде. Ошо баягы Лениндин эски системасы менен эле бар кетти эле. Баягы өзүн тиги Николайды атып койгондой эле балдар менен кошо беркиси менен де эме болгон. Эми азыр деген уже башка мезгил болуп атпайбы? Чет мамлекеттеги мамлекеттер кантип карайт? Бул жинди дикийлер турбай мындай кылып койду деп эметет. Ошон үчүн акыры жанакындай системага өтпөдүк. Кайра 61 депутат келсин, анан тигиндей мындай деп ошого кеттик да. Бирок негизи кыскасын айтайын. Негизи мул деген жөн ордунда турбайт. Эл азыр көзөмөлдө. Эл бийликке келиш керек. Эми мынакей баарыбыз көрүп турабыз, коомчулуктагы көрүп турат. Кыргыз төңкөрүшүндө дагы бир окуя болгондо, азыркы бир сиз айткандай жанагы бир жаштар кимдин артынан ээрчигенди билбей калышы да, бир туруктуу бир лидер болгон жок да. Айрым бир лидерлерге келип токтоло турган болсок, атын атабай эле коелу азыр эми. Мен бүгүн партиядан кеттим. Мен ордума бул жигит шайланды, ушул лидер болот, ушул башчыл көзөмөл болот. Бирок тилге каршы төңкөрүш болуп кеткенден кийин ал саясатчыларды бийлик башынан келип мындай бир өздөрүнүн ой пикирлерин айтып жатканга бир моралдык укугу барбы? Шайлоодон кеттим, чоң шайлоодон кеттим деп атат, чоң саясаттан кеттим деп атат, шайлоого катышпайм деп атат. Бирок баягы эле жүздөрү келип дагы эле бир саясатка аралашып жүрөт да. Эми сиз Бабанов жөнүндө сөз кылып атасыз. Негизи кеттим дегенден кетип калыш керек. Кайра келип ортодон мындай коктудан чыга калып, буя кызы чогулуп атат, ортодон чыга алайын деген эмелер болуп калды. Жок, мен бир гана Бабанов боюнча эмес, мынакей эми ачыгын эле айтайлы, Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев. Бул дагы саясаттан кеттим деп мынакей Жанар Акаевга өзүнүн лидерлигин өткөрүп беришти. Бирок тилекке каршы мына кечээ күнү Садык Шернияз өзүнүн мандатымды алып барып ошого берип атам деп. Ал тапшырды. Бирок резиденцияда бүгүн ал качты. Ал эми ошол эле учурда мандатын тапшырган кезде Текебаев барып БШКга кайра өзүнүн ордун сурады да. Эми бул жерде төңкөрүш болуп кеткенден кийин айрым бир жаштардын артына бекинип отурган саясатчылар алардын жемишин көрүп жатканы бир алардын кандай бир моралдык укугу барбы? Менин оюмча жок. Себеп деген ошол жерде жок, балдарды фас деп коюп бер жакта жатып алды дагы бир шейлди карап турду дагы чыга алгандай болуп атпайбы? Бул жерде эч ким эметкен жок. Жаштарды неме кармайсың. Бирөөсү башын жарды, бирөөсүнө ок тийди Атамекендикинде. Булар ошо ойлогон эмесмин, баарын тең бер жакта туруп, ошол эле саясатта болсо дагы нейтральный турабы, бир буту түрмөдө отурат, бир буту биякта болсо дагы элге чыгып кайрылуусу мындай болот, тигиндей болот деген жок да. Бүткөндөн кийин азыр чыгып аткандар толтура болуп атат да. Ошондой эле тиги Бабановдун хитрыйлыгы да билинип калды да. Тияктан. Эми эки биз көрүп турдук да баарындачы, ким кандай болот. Эптеп эле жанакы үстүндөгү ак столго отуруп калсак экен, тигиндей кылып калсак экен деген чоңдор ошо менен ызычы болду дагы портфель талашып туруп калды. Эми ошол менен бузулду, көп системаны бузулду. Себеп деген ар кандай бардак болуп кетти. Менин түшүнүгүмдө лидер деген бул көбүрөөк башкаларга караганда көбүрөөк мойнуна жоопкерчиликти алган адам. Туура. Анан эгерде ошол адамдын жоопкерчиликти мойнуна алганына жараша, ишенич топтогонуна жараша көбүрөөк салык төлөөчүлөр артынан туруп берсе, мына ошол мен тизме эмес, ошол лидер. Анан бирок ошон үчүн преференциалдык системаны киргизиш керек. Биз партияны гана эмес, партиянын ичинен өзүбүз
ал тизмеге туруп калгандай эмес, а өзүбүз биз ишенебиз деп, ишенимибизди, өзүбүздүн милдетибизди ошол кишиге милдет жүктөйлү деп тандасак, ошондо элдин добуш берүүчүлөрдүн жана салык төлөөчүлөрдүн ишеничи көбүрөөк калкып чыгат. Чоң рахмат. Мынакей урматтуу коноктор, дагы бир баса белгилеп кете турган нерсе, мынакей кечеден бери эл дагы күтүп отурду да, депутаттар кандай чечимдерди чыгарат, премьер болуп ким бекит, же болбосо мынакей президент арызын жазып кете бекен деген элдер азыр ушул маалыматты дагы күтүп отурат да, интернет булактарынан, анан массалык маалымат каражаттарынан. Сөз түрдө стабилдүүлүк орнойт деп ишенебиз. Сиздин көз карашыңыз боюнча да толук кошулам. Люстрация болсо, жаңылануу болсо, анда өзгөрүү толук болот. Бүгүнкү Кыргыз революциясындагы чындыкты издеп көрдүк. Бүгүнкү талкуубузда студияга келип маек куруп бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер учурча көрсөтүүсүн көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар.